Assalamu алейкум кадырман теле көрүүчүлөр, сиздер жаштардын деминен жаралган жарыш сөз теле дебатын көрүп жатасыздар. Анын алып баруучусу мен Нурбек Абдраимов, алдыда кызматыңыздарда болмокчумун. Баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт кыргыз элинде. Илимге, билимге умтулган, маданияттын туусун бийик көтөргөн биздин жаштар бүгүн биздин студияга келип өздөрүнүн талкууларын жүргүзүп беришмекчи. Албетте, кыргыз эли илгертеден эле жаштарына абдан маани берип, алардын тарбиясын биринчи орунга койгон. Анда эмесе бүгүнкү жаштардын ой пикири кандай болот? Мына ушуларды бүгүнкү талкуунун жүрүшүндө сиздер уга аласыздар. Дебат бул сөзмөрлөрдүн таймашы. Албетте, калыс үчүнчү тарапты өзүнүн оюн далилдер менен үчүнчү тарапты ынандырууга аракет жасаш керек. Анда эмесе, кадырман теле көрүүчүлөр, келиңиздер бүгүнкү ынандыруучу командалардын сөз чеберчилигин баалоочу калыстар тобу менен тааныштырып өтсөм. Мирлан Парханов, Жаш толкун бүткүл Россиялык студенттер кеңешинин төрагасы. Жомарт Жолдошев, Жолдошев and Partners юридикалык компаниясынын президенти. Бекботоев Темирлан Сарымсакович, Мекенчил жаш коомдук уюмунун жетекчиси. Ардактуу оюндун катышуучулары жана теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин оюнга демөөрчүлүгүн көргөзгөн Мекенчил жаш коомдук уюмуна терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе бүгүнкү жарыш сөзгө чыгуучу топтор менен тааныштырып өтсөм, алгач тастыктоочу тарап Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясы Акбейил тобу өкмөттүн милдетин аткармакчы. Бул топтун курамы төмөндөгүдөй: Ниматов Абдышукур, Эркиналиев Азамат. Булар менин сол жагымда. Төгүндөчү тарап Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин юридикалык институтунан болмокчу. Бул топтун курамы Кеңешбеков Эламан, Мундузбеков Каныбек. Топтун аты Чырак. Анда эмесе бүгүнкү дебатты ачык деп жарыялайбыз. Өкмөт сапаттуу билим берүү, баллондук билим берүү системасы эмес, советтик билим берүү системасы камсыздайт деп эсептейт. Конструктивдүү сөз сүйлөөгө өкмөт башчысын чакырабыз. Сиздин убактыңыз 6 мүнөт. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Советтик система жок болсо баллондук система. Советтик система жогорку окуу жайларында. Советтик система бул эмне деген? Советтик система бул 5 жылдык негизге, 5 жылга негизделген жогорку окуу жайларда жүргүзүлүүчү система. Ал эми баллондук система болсо бул деле ошо жогорку окуу жайларда жүргүзүлүүчү билим берүү системасы болуп, бирок бул 4 жылга негизделип, анын негизги максаты бул Европа өлкөлөрүнүн кызыкчылыктарын коргогон процесс болуп эсептелинет. Бүгүн биз Кыргыз мамлекетинде, Кыргыз Республикасында советтик система же болбосо баллондук система кайсысы маанилүү, бизге кайсысы керек? Биздин позиция советтик системасын жактайбыз. Калпын курайын деп арганыбызды сунуп берди. Демек, эмне үчүн биз советтик системаны жактап атабыз? Биринчиден, баллондук система дейт бул өлкөлөрдүн экономикасын өстүрүүгө багытталган дейт. Бул деген эмне деген? Бул деген жанагындай бардык мамлекеттерде 4 жылдык система болсо, бул студенттердин арасында маңгыздүүлүк. Бул деген студенттер башка бир мамлекет менен биздин мисалга алып карасак, барып алмаштырып окуса болот. Ошондой эле бул жакта окуп бүтүп, магистратурасын же болбосо башка жактарын башка мамлекетке окуп келсе болот деген. Бул жерде мен айтмакмын, бул өлкөлөрдүн экономикасын өсүүгө багытталган дегенин себеби бул. Ооба, биз муну алышыбыз керек, биз моюнубузга алышыбыз керек. Европа башкача бир немеде өнүгүп кетип атат. Алардын өзүнүн менталитети башкача, Кыргыз мамлекети биз өзүбүз башкачабыз. Анда мисалы өзү деле чынында ойлоп карасак, бул жерде макул. Биздин студент башка бир Европага барып, ошентип которулду. Ал эми ошол жакта окуган, жогорку билимди алган адам келип туруп кантип биздин мамлекетке иштейт? Бул ооба биздин мекенчил жигиттер, патриот жигиттер болушу мүмкүн. Кайтып келип иштеши мүмкүн. Бирок бул биздин азыр практикада көрүп атабыз. Канчалган кыргыз жарандары башка жактарда окуп, ошол жактарда иштеп калууда. Бул жерде Кыргызстандын эч кандай экономикасы өнүгүп аткан жок. Ошол эле биздин кандай күчтүү адистерибизди алып, алар өздөрүнө иштеп атат. Демек, кайрылы Европа өнүгүп атат. Экинчиден, Кыргызстан баллондук системаны кабыл алуу менен, эгер биз ошол системаны кабыл алсак, биз анда ал системада айтылгандай 4 жылдык негизде.
билимдери жүргүзүлөт. Биз бул жерде жана биз өзүбүздүн 70 жыл эстер менен жашадык. Мындай айтканда совет системаны ал орустардын системасы эмес. Анткени бул биздин алгачкы окуу жайлар ачылганда деле эң алгачкы жогорку окуу жайлар ачылганда бул ошол системанын негизинде ачылган. Биз ошол система менен чоңоюп, биздин мурункулар да ошол система менен жашап келди. Демек, анда өзгөртүү эмне кереги бар? 4 жылдыкка биз ошондо эле 5 жылдык система алып 4 жылдык укукка токтолобуз. Бул жерде кээ бир адистер бул жетишсиздик 4 жылдык. Мисалы, мектепте алып карабыз. Ошондой эле башка бир нерселерди бул 4 жылдын ичинде ошол бизге керектүү, ошол адиске өзүнө керектүү нерсени алып жетише албай калышы мүмкүн. Бул жерде мен дагы эмне үчүн балон системада 4 жылдык? Бул жерде алар орта билимди, мисалы, 1-чи класстан бизде 12-чи класска чейин окусак, алар 12 жыл окушат. 12 жылда алар 9-чу класстан, канчанчы класстан баштап уже алар өздөрүнүн сабактарын тандап алышат. Алар ошол боюнча кийин кетет. Ал эми биз андай эмес, анда биз түпкүрүнөн баштапкы биринчи башка алгачкы билимдердин системасын өткүзүүгө туура келет. Эмне үчүн анын бизге анча каражаттын кереги? Чыгашат бизге анча. Биз өзүбүздүн эле жол эмгектесек болбойт. Ошондой эле дипломдорду тандоодогу дискриминация болот. Бул деген эмне деген? Мына биз Евросоюзга кирбесек деле, биз могу жакта окуп барсак, Европага иштей албайбыз, биздин дипломду алар кабыл албайт. Биз кирген жакта деле. Ошондой эле ал жакта окуп кетсе деле, бул жакта бизде тамай. Себеби бизде бул жерде жумуш берүүчүлөр деле 5 жылдык негизде бакалавр менен биздин 5 жылдык системаны алып карасак, дертисин таба алат. Албетте бул жагында эске алышыбыз керек. Ошондой эле балондук системада биздин дамытуу тест түрлөрүнүн негизинде жүргүзүлөт. Ал эмне деген? Мындай кичке койуп берсе да белгилеп туруп эле. Билем бизде ал бизде ал нерсе бизде гана бир андай кетип бербейбизби? Ошол жагында алышыбыз керек. Мен айта билем демек. Антигриппинда антигриппке чыгарып атса, ал эми Европа бул балондук системадан Европа үчүн чыгарылган ага гана насибин бере алат. Биз антигриппинди ичип алып, ашыганы зор атса мисалы, антигриппин иштеп айып албайбыз. Демек, Европа үчүн чыгарылып жатса, бизде ал канчалык эффективсиз. Бизге анын таасири тийбейт. Ошол жактарында көңүл алышыбыз керек, урматтуу топ. Анан жана айтып кеткендей эле, өзүңүз деле байкап көрсөңүздөр болот, мисалы, юридикалык кишиге 4 жылдык диплом менен, азыркы Кыргызстан мамлекетине алып барсак 5 жылдык диплом. Ошол жагында алсак, бул жерде көңүл ала турган эң маанилүү нерселердин бири ушул деп эсептейм. Демек, Европа ал өздөрүнүн менталитетин, өздөрүнүн сөйлөшүндө, өздөрүнүн ушундай эле кандайдыр жактарын жайуу үчүн бул системаларды ойлоп атса, биз анын кереги жок. Биз качанга чейин бирөөлөрдүн Европа ушул нерсени кабыл алса, биз дагы кабыл алышыбыз керекпи? Эмне үчүн биз өзүбүздүн жолубузда кете бербейбиз? Конструктивдүү сөзү үчүн өкмөт башчысына терең ыраазычылык билдиребиз. Сөз кезеги оппозициянын жетекчисине берилмекчи. Сиздин убактыңыз 6 мүнөт. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз көз ирмемден кийин башталат. Саламатсыздарбы, урматтуу сот жана эркин аудитория. Жана саламатсыздарбы, менин оппоненттерим жана менин лоялдуу коллегам. Бизге берилген бүгүнкү резолюция эмнени айтып турат? Биринчиден ошону бүгүн жакшылап түшүндүрүп кетейин. Бизге берилген резолюция бул палата жогорку окуу жайларды советтик балондук системага караганда советтик окуу системасы жакшы окутат деп айтып кетти. Өкмөт палатасы биз буга толугу менен каршы чыгып, биз бүгүн оппозиция палатасы толугу менен балондук окуу системасын туура деп эсептейбиз. Мен муну азыр айтып кетмекчимин. Биринчиден мен өкмөт башчысынын сөздөрүнө кайрылып кетсем, жакшы деген бир сөздөрдү келтирип кетти, бирок айтып эң биринчи эмени сурайын, философияна кайрылып кетсем, казды турайын деп карганы буту сыныпты дейт. Бул жерден силерге эң биринчи белгилеп койчу нерсе, биз европалыктарды эч кандай бул тураган жерибиз жок, турагандыктан кабыл жокпуз. Биз ошо европалык элдерге окшоп, өзүбүзгө ошо билимди кылып, өзүбүздүн келечегибизди ойлогондуктан кабыл алып жатабыз. Өкмөт палатасы шуну жакшы билет. Эсиңиздерге салып койсоңуздар, жана айтып кеттиңиздер, бул диплом менен эч жакта иштей албайт дейсиздер. Бул баллон системасына кирген Европа өлкөлөрүнүн болобу, бүт өлкөлөрүнө кирген өлкөлөрдө диплом статусу бирдей. Кандай болот? Диплом статусу бирдей. Толук 4 жыл окуп бүттү. Өз калаган өзүнүн мындан аркы келечегин ойлогон адамдар барып окуусун улантып келе алат. Жана айтып жатасыздар, европалыктар бул системаны өзүлөрүнүн менталитетин таратуу үчүн
таратуу үчүн колдонуп жатасыз дейсиздер. Урматтуу өкмөт тарап, силер буга карасаңыздар, бир менталитет деген бул бөлөк, билим деген бул бөлөк. Билим берүүдө ал европалыктар айтып жатат, коом, дүйнө жүзү бир өнүксүн деп ошону жараткан. Бардыгы билим болсун деп, мындан аркы цивилизацияны өнүктүрөлү деп айтышкан. Анан эң бир жакшы сөз айтып кеттиңиз да, тестүрлөө аркылуу өтөт дейт. Туура, азыр тестүрлөө аркылуу өтөт. Мен силерге бир совет учурундагы айтып кетейин. Анда койчунун баласы менен байдын баласы, койчунун баласы койчун бойдон калган. Ал эми тыңдын баласы, совхоздун башчысы болобу, селхоздун айылдык кеңештин баласы болобу, ал өтүп кеткен, анткени анын колунда болгон. Ал эми азыркы тестүрлөө эмне шанс берип жатат? Бардык жактагы билимсиз болобу, билимдүү болобу, байыбы, кедейини карабай, тестүрлөө менен эгер билимдүү болсоң, тест аркылуу өтө албасаң кал деген эле сөз. Ушу менен биз өзүмдүн дагы антифилософиямды келтирип кетсем, бул капасы алтын болсо да, булбул эркин сайрабайт. Советтер убагында канчалык капасы алтын болсо дагы эркин сайрай алышкан эмес. Силер айтып кеттиңиздер, туура жашаганбыз 70 жыл. Советтер Союзу менен бирок кызылып, куунтукка алынып жашаганбыз. Мына ошонун негизинде бардыгы келип турат. Экинчиден мен дагы бир анча аргумент келтирип кетейин. Студенттин психологиясынан алды болгон умтулуусу. Бул балондук система, бул студенттерге эң жакшы бир шарт берип түзүп жатат. Бул 4 жыл окуду. 4 жыл окугандан кийин советтер дейт, 5 жыл окуду, мага иш жок, мен диплом эчеге жарабайт деген ойдон алыс болот дагы. 4 жыл окуду, андан кийин барып Европа өлкөлөрүнө болот, өзүнүн билимин жана жогорку деңгээлге жеткириш үчүн окуп кете алат. Мен бир жакшы бизге мисал менен кайрыла кетейин. Өкмөт башчысы, мисалы сиз дейли. Сиз совет окуу системасын окуп жатасыз, бирок сиз конкурс аркылуу 6 айлык Гарвардка болобу, кайсы эң жакшы бир окуу жайга баллонку системаны окуткан 6 айлык бекер окууну утуп алдыңыз дейт. Сиз ал жака окуганы кеттиңиз, сиз экинчи жарым бөлүктө кеттиңиз дагы, сиз ал окууну бүтүп кетсе, сиздин группаштагы 3-курс болуп калды. Сиз келесиз дагы ошол жерден 2-курска отурасыз. Мына сиздин артыкчылыгыңыз эми баллондук системаны айтып кетейин. Бул ушул эле мен мисалы мен баллондук системада окуйм. Мен ушул конкурс аркылуу 6 айлыкты окуп бүттүмбү? Өзүмдүн барып Гарвардка 6 ай билимди алып келдим. Бирок ошону менен гана мен 2-курста кала бербей өзүмдүн окуумду улантып кеттим дагы 3-курска отурдум. Мына эң жакшы артыкчылыктары. Сиздер айтып кеттиңиздер, советтер убагында ана ушумойдон улана берсек болот дейт. Бир жерде эң жакшы суроо жарылат да. Советтер Союзунун жүрөгү, тамыры болгон Россия Федерациясы эмне үчүн баллондук системага өттү? Эң жакшы суроо төрөлөт. Анткени алар дагы өзлөрүнүн жаштарын, келечегин, мындан кийинки муундарын ойлоп гана ошого өттү деп айтып кетсек болот. Айтып кеттиң нерсе биз эң жакшы жактарды айтып кетели. Сиздер айттыңыздар, 4 жыл окуу менен ал эч кандай бир жерге жарабайт, жана ал бүтүп келип алгандан кийин ал бизге иштей албайт дедиңиздер. Айлаганайымдар, азыркылар ошол жаштардын четке барып окуп келишине, кыргыздарды ошол четке чыгып окуп келип өзүнүн өлкөсүн өнүктүрсүн деп жиберип жатабыз, жаштарыбызды чет жака окутканы. Силер муну жакшы бир өзүңүздөр кабыл албай коюпсуздар. Анан дагы сиздердин сөзүңүзгө дагы бир жакшы бир кайрыла кетсек, биздин өлкөдө экономика өнүкпөйт дейт. Бул жерде экономикага эч кандай тиешеси жок. Билим алууда бул экономика менен салыштырган таптакыр туура эмес деп айтып кетмекчимин. Анан эң дагы айтып кеттиңиз, 4 жылдык менен 5 жылдык дипломду айтып кеттиңиз. Бул жерде мындай болот да. 5 жылдык советтик система менен окуган студенттер 5 жыл окуду, аларда эмне ой пайда болот? Аларда өсүп өнүгүү деген болбойт. Алар 5 жыл бүттү, чет жака чыгып иштей албайт болгону. Кайбир жерде окуса, ошол жерде калат дагы, ал өзүнө иши жок экенин билет дагы, психологиясы бузулат. Андан аркы окуп бүтө албайт. Ал эми баллондук система менен окуп бүткөн студент кандай бала окубасын, 4 жылдыгын бүтөт. 4 жылдыгын бүткөндөн кийин ал ошол өзүнүн диплому менен, мен силерге дагы чоң рахмат, өзүнүн диплому менен чет өлкөлөргө барып, өзүнүн билимин улантып, жана өзүнүн келечеги үчүн эл үчүн чоң кызмат кылмакчы деп кылмат. Оппозициянын лидерине конструктивдүү сөз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Жарыш сөзгө өз позициясын жактоо жана жыйынтыктоочу сөз сүйлөө үчүн өкмөттүн мүчөсүн чакырабыз. Сөздүн жүрүшүндө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз ушул көз ирмемдерден тарта башталды. Саламатсызбы, соттор.
жана саламатсыздарбы аудитория. Мен сөзүмдүн башында айтып кетким келет. Баягы чыпалактай болсо да чындыкты айткыбыз келет. Чынардай калпты үйгөн менен чычка кулактай кадыры жок болсо, аны айтып эмне кажет? Эми чындыктан баштайлы. Баягы диплом стандарты деп атасыздар. Диплом стандарты ошол жакта диплом менен эле чектелбейт. Бул системачы. Диплом менен эле чектелбейт. Ал дипломду алгандан кийин окуш керек да. Иштеш керек. İşte жумуш берилүү, бул жумуш берилүү. Айтып кеттиңиздер, туура дипломдук стандарт бирдей, Евросоюзда бирдей, Евросоюзга кирген өлкөлөрдө бирдей, бирок дагы биз бул жерде Кыргызстандын окуу жайларын алып атабыз да. Ушул жерден жаңылыштык кетет. Биздин баягы океандын ар жагындагылар алтыныбызды алып кеткени аз келгенсип, адамдарыбыздын каймагын калкып кеткени мени өкүндүрөт да. Мисал үчүн бизде 8 окуу жай баллондук системага өттү да, биздин мамлекетте. Ошонун ичинен Америка университети менен Алатоо Ататүрк университети жана дагы Манас университети ошого так карап иштейт да. Калган университеттер өткөн менен иш жүзүндө аны аткарышпайт да. Советтик системанын негизинде эле билим берип келишет. Аны биз турмуш жүзүндө көп болуп келебиз да. Аларда дагы мисал үчүн айтып көрүңүздөрчү, Алатоо же болсо Манас, Алса университеттеринен бүткөн студенттер Кыргызстанда калгысы келеби? Сурамжылоо жүргүзүп көрүңүздөрчү. Алар чет мамлекетке чыгып окугусу келет. Жана ошол жакта окуусун улантып, ошол жакта иштеп калып калат да. Бул биз каймактарды даярдап беребиз, баллондук системага өткөндө деле. Бирок дагы биз башка куштун оозуна жем салып берип атабыз да. Ошону унутпаңыздар да. Ал эми тестирлөөгө кайрылып кеттиңиздер. Тестирлөөдө билбеген окуучу деле белгилеп окууга өтүп кете берет да. Мисал үчүн турмуштук тажрыйбада көп кездешкен, билбеген окуучу билген студент окуучудан көбүрөөк балл алып, жогорку окуу жайларга өтүп кеткен учурлар көп болот да. Анан дагы советтик системанын бир жакшы жагы, алар өзүнө керектүү адисти тандап алуу үчүн экзамен өткөргөн да. Ошонун негизинде тандап алып, алар бир сапаттуу адис, сапаттуу кадр чыгарганга далалат жасашкан. Анан Россия жөнүндө айттыңыздар. Россия өткөн дедиңиздер. Россияда МГУ өткөн эмес. Биз Кыргызстан үчүн карап жатабыз. Кыргызстандын анан экономика өнүкпөйт дедиңиз. Экономикага тийиштүү сөз айтып кеттиңиздер. Кыргызстан экономикасына. Албетте бунун тийиштиги бар. Бирок дагы мен айтып кете элем, экономик бул жакта баллондук система болсо өнүкпөй калат деген эмес. Баллондук системага өтүш үчүн Кыргызстандын экономикалык шарты жооп бербейт. Анткени бизде бая журканыңа карап бутсун деген сөз бар да. Журканыңа карап бутсунушубуз керек биз. Ошол система мындай да, орок оралбаган орок тандай берет да. Биз ушул жерден биздин ошол советтик системаны да мыктап алып кете албагандан кийин башка системаны айтпай эле коелу да. Башка баллондук системаны, мисал үчүн советтик системаны биз жөндөп алып кетишибиз керек эле. Ага көптөгөн азыркы заманга ылайыкташтырып ошону иштеп чыгышыбыз керек эле. Биздин билим тармагын ошол советтик система көтөргөнбү? Биз билим тармагында мейли кинематография башка жагын алалы. Бүт биздин советтик система менен ошол жазуучулардагы, биздин илимпоздордагы мөмөлөрү азыркы бизди окутуп аткан эже агайлардагы эң күчтүү деп саналат. Ал жакта мындай талап кыларлык алар. Европада талап кылат. Биздин мугалимдерди чакырышып, баягы айлыгын дагы, жатар жерин дагы камсыздашып чакырышат. Демек, бул жерден дүйнө эли советтик системанын ушунчалык билимге күчтүү карашын өздөрү моюнга алышат. Анан дагы бир нерсе айтып кетейин. Советтик система бул билим берүүдөгү
30 секунд. Билим берүүдөгү эң чоң жетишкендик деп айтар элем. Аны биз колдонушубуз керек, өркүндөтүшүбүз керек, өстүрүшүбүз керек. Жана да биздин каймактарыбызды алып кетип кала турган, биздин келечекке доо кетире турган баллондук системадан биз толугу менен баш тартышыбыз керек. Анткени биздин келечек биздин колубузда. Биз советтик система менен толук кандуу адистерди даярдап чыгыш үчүн советтик системаны колдонушубуз керек. Рахмат. Өкмөт мүчөсүнө өзүнүн жыйынтыктоочу сөзү үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сөз кезегин өз позициясын жактоо жана жыйынтыктоочу сөздү сүйлөө үчүн минбарга оппозициянын мүчөсүн чакырабыз. Сөздүн жүрүшүндө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Саламатсызбы, урматтуу соттор, биздин оппоненттер жана ошондой эле менин лоялдуу коллегам. Анда эмесе, оюнду түзүктүү болушуна резолюцияны окуп кетсем, бул палата совет окутуу системасы баллондук система окутуу системасынан жакшы деп эсептейт. Биз буга толук менен болсо каршы турат элек. Анан биринчи эле өкмөт башчынын болсо аргументтеринен болсо асыла кетсем, биринчи айтат 4 жылдык эле бул бакалавр 4 жылда эмнени окуп жетишпейт дейт. 4 жылдык биз толтап кетейин. 4 жылдык да бар, бунусу бакалавриат дейт, андан 2 жылдык да бар, бул болсо магистратура дейт, бул толугу менен. Бул болсо эмне? Бул 4 жылдык 2 жылдык да кошумчалык бул эмне? Мааниси эмне деп атат? Бул мындай да, профессионалдык ошол подготовка деп коет, ошого даярдануу ишкечи дагы 2 жыл кошуп берет, кошумчалайт. Бул демек болсо жакшы, урматтуу соттор, ушуга көңүл бурсаңыз. Анан дагы айтып кетти, тестирлөө деген ал эмне дейт? Птичка болуп калсың, өтүп кетесиң, птичкой болосуң, ошойдо неме. Эме дейт да, жаман окугандарды өтүп кетет. Тестирлөө деген бул дагы мен айтар элем. Адилеттүүлүк бул тестирлөө дегенчи, мисалы, билесиң, толуктойсуң, өтөсүң каалаган окуу жайга. Билбейсиң, өтпөйсүң. Мына адилеттүүлүк жарата ойлойбуз. Анан дагы айтып кетти тиги, мисалы, совет окутуу системасында экзамен болгон деп биз. Экзамен болгондо биз кайдан билет, кандай өткөн? Балким ал пара берип өткөндөр экзаменден мисалы болсо. Бул тестирлөө деген болсо адилеттүүлүк болуп атпайбы, урматтуу соттор, бул кандай сон? Коллегам айтып кетти, лоялдуу коллегам, эң сонун айтты да, ушул совет окутуу системасыначы, капасы алтын болсо да булбул сайрабайт дейт. Бул деген болсо именно ошол совет окутуу системасына туура келген философияда, түшүндүрө кетейин. Мисалы болсо, ошол мезгилде эмне капа болсо бул совет ошол окутуу системасы, ал эмесе булбул болсо бул сайраган бул студент. Ал мезгилде болсо студенттердин болсо мүмкүнчүлүгү жок болгон. Эркиндиги чектелген. Мисалы, ар кандай партиялар болгон. Эгер мисалы ошол студенттин партияга идеясы туура келбесе, аны окуудан алып тастаган дисциплинасы. Мындай эме да робот чакты да түз, мындай эреже менен жүрөт. Студенттер болсо мүмкүнчүлүгү чектелген эмес. Анан дагы айтып кетели эле, тиги биздин сөзгө кошулуп кетти, өкмөт башчысы айтып кетти, чет өлкөгө чыккыбыз келет дейт. Бизге болсо да чет өлкөгөчү. Мен жазда чет өлкөгө чыгып, баллонский система койсоң, анан чыгасың чет өлкөгө. Анан айтып кетели, дегеле баллонский система тууралуу маалымат бере кетсем. Баллонский система бул Европадагы билим берүү системасынын болсо мейкиндиги. Бул жерге болсо 47 мамлекет кирет. Ошонун арасында 47 мамлекеттин ичинде ошол эле Англия, Франция, Германия держава өлкөлөр демек. Биз ошол держава өлкөлөрү менен болсо теңелешүүгө, ошо билим системасы менен алышып, опыт алууга кандай ыңгайлуу шарттар түзүлөт, урматтуу соттор. Бул кандай сонун? Ошонун деңгээлинде. Анан айтат, бул Европа болсо кызыкчылыктарын болсо жолдоп жатасыңар деп. Бул туура эмес. Биз болгон мындай, ошол мисалы баллонский системаны бүткөндөн кийин диплом алсак, биз ошол жака барып да иштей алабыз. Мисалы, аны лоялдуу коллегам да айтып кетти, мисалы, экинчи курста мисалы дагы бир ушундай конкурстан утуп алдың, мүмкүнчүлүк болуп калды ошол башка окуу жайларга. Барып болсо аяктан да окууңду улантсаң болот. Жумушту ошол 47 өлкөнүн ичинен болсо издесең болот. Демек биздин болсо бул баллонский системага киргенибиздин бир себеби бул биздин аң сезимибиз. Деңгээлибиз көтөрүлүп жатат, урматтуу соттор. Бул кандай жакшы. Анан дагы аны дагы бир мындай деген сөздөр болду. Райс мисалы рахмат. Эстердин болсо мисалы жүрөгү, тамыры, эстерди негиздеген Россия өлкөсү. Мында эң чоң суроо да, Россия эмне анда баллон системага өттү? Суроо. Атыр айтып, өкмөт башчысы айтып, баллон системага Россия өткөн жок, өттү. 2003 жыл 9 сентябрда өткөн. Баллонский системага. Россия болсо эмнеге өттү? Аны да жыйынтыгын берген жок. Мына, ошондон айтар элем, мисалы, биз совет окутуу системасында 20 жылдан бери окуп атабыз. Дарак мөмөр бет, ушул сыяктуу эч кандай мөмөсүн берген жок. Жыйынтык жок, кана? Ошондон биз айтар элем, бизге мүмкүнчүлүк бергиле. Биз дагы болсо бул бизге баллонский система Кыргызстанда киргенине 2 жыл болду. Дагы болсо мөмөсүн берет. Биз кандай да мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Oyun жыйынтыгында айтар элем, бул өкмөт тарап такыр оюнду башкача түшүнүп отур да, туура эмес кылып кетти. Булар айтыш керек болчу.
совет окутуу системасы баллондук системадан эмнеси менен артыкчылыктуу, кандай жыйынтыктарды алып келет, ага эмеси кандай эмеси бар. Жөн эле биздин эме баллон системанын кемчиликтерин эле айтып жатып болду. Анан дагы тиги өкмөт мүчөсүнө айтайын, аябай кол уздуп кеткенсиз макал лакаптарды келтирип. Чыпалак болсо дагы чындык жакшы дейт. Эми андай чечеси бар. Дагы мындай үстүртөн супсак бирок мааниси жок да. Ошондуктан мен айтат элем, бүгүн болсо оюнду бизге куруп бере алган жок. Биз 2,5 минуттун баарын кулаттык. Ошондуктан жеңиш биз тарапта деп. Рахмат. Жыйынтык сөзүн айткандыгы үчүн оппозициянын мүчөсүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер мынакей актуалдуу темалар үстүндө дебат куруп жаткан жарыш сөз теледебатына күбө болдуңуздар. Албетте өсүп келе жаткан жаш муундун ушул теманын үстүндө болгон ой пикири, көз карашы жогоруда жаңырып өттү. Эми келиңиздер, Кадырман биздин катышуучулар, биз өкмөт же оппозиция деген позициядан чыгабыз. Кыргыз Республикасынын жараны катары сиздерге 1 мүнөттөн убакыт берилет. Ушул маселеге болгон сиздердин көз карашыңыздар. Сураныч, так дана 1 мүнөттүн ичинде жооп берсеңиздер. Мен өзүм позициямда дайым сактанып келгем. Мындан кийин да мен ушул позициямды карман берем. Эмне үчүн? Бул баллондук системаны жаңагындай эле айтып өткөндөй эле, бул Россияны айтып кеттик, мисал катары, мисал 2003-жылы өткөндө туура өткөн, бирок Россияга Евросоюз эмне обещать эткен, мени айткан. Бул жерде чүйлөсөк болор эте арбаш. Веб-портал, кандайдыр бир веб-портал ушундай түзүп беребиз деген, бирок азыр аны аткарбай койгондуктан азыркы жылда Россияда ушунчалык немени көтөрүп атат, каршы немелер пикирлерин билдирип атат коом баллондук системага. Бул мындайча айтканда баллондук система менен Европа айтканыбыздай эле кандайдыр бир бизди бир нерсе берип туруп, анан алып атат да, ушинтипчи бир аз нерсени берип туруп анан алып атат. Ушул нерсени белгилеп кетким келет. Анан ошондой эле эмнеге токтолуп кеттик жана Советик системаны ооба өзүңүздөр деле жакшылап иликтеп көрсөңүздөр, ушундай Кембридж, дүйнөдөгү эң канча алдыңкы орундарда турган Кембридж, Париж саясий илимдердин институту, алар кабыл алган эмес. Ошондой эле өзүбүздүн жаныбызда коңшулаш Кытай мамлекет, Кытай элдик республикасы, алар деле Советик системанын негизинде. Рахмат. Эркин пикири үчүн өкмөттүн башчысына терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе өкмөттүн мүчөсүнө кеп кезеги. Менин дагы пикирим ошол эле. Баягы орок оролбаган ороктон дейт. Бизге баягы берилген, биз ушунча жылдан бери колдонуп келген системадан баш тартып, биз андан жакшы жашоо курабыз деп башка системаны талап кылуу бул акмактык деп ойлойм. Биз канчалык илим жаатынан, башка жаатынан өнүксөк дагы советтик билим берүү системасынан бир дүйнөлүк деңгээлдерге чыга алдык да. Ал эми мен ойлойм, баллондук системасы ошол эле бир биздин каймактарыбызды калпып кетип атат да. Ошол жаман жагы. Ал эми совет системасынын жакшы жагы бул бизде өзүбүздө калтырып атат да, керектүү кадрларды даярдап атат. Муну Исхак Разаков дагы баягы кадрлар даярдоодо баягы советтик системасынын негизинде так туура түзүп чыккан да, эң күчтүү системаны түзүп чыккан. Ошо кадрларды туура даярдоо. Ал кадрлар мамлекет үчүн гана иштеп берет. Мамлекеттин гана кызыкчылыгын коргойт. Алар өз кызыкчылыгын коргоп, өзүнө гана акча табуу эмес, мамлекетке иштеп берет. Мен ошондуктан советтик системада калышын мындай будан дебатка чейин деле каалачумун да. Рахмат. Өкмөттүн мүчөсүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Позициялардан чыккан боюнча ой пикирин оппозициянын лидери өз сөзүн айтмакчы. Мен азыр өзүмдүн оппозиция башчысынан алып, Кыргыздын атуулу катары эсептеп кетейин. Бул жак эми өкмөт тараптан эсептеп кетип, мен айтып кетейин, бул эл бийлиги демократия болсо, студент бийлиги баллондук системада болот. Биз баллондук системаны колдонуу менен биз өзүбүздүн жаштарыбыздын келечегибиздин, мен балдарымдын келечегин ойлоо менен биз билим деңгээли боюнча биз дүйнөлүк аренага чыгып жатабыз. Дүйнөлүк аренага чыгуу менен биз Кыргызстандын эртеңки келечегин окуп жатабыз. Мен 20 жылдан бери ушу советтик билим система менен келип биз бөлөк өлкөлөрдөгү билим сапатынан ылдый түшүп кеттик. Эми ушу менен 2 жылдан бери ушу баллондук системага өттүк. Буюрса, ошол Европадагы Европа элдеринин билим системасына теңелебиз деген ойдомун. Чоң рахмат. Оппозициянын лидерине терең ыраазычылык билдиребиз. Анда оппозициянын мүчөсү кеп кезеги сизде. Саламатсыз Даурдолу.
кыска жана нускасы деги эле айтып элем, мен инсан катары өзүм деле баллондук системаны айтып элем. Себеби болсо баллондук системада студенттер болсо эркин курстай да, каалаганын кылышат. Мисалычы ою мындай эркин эме өнүккөн. Мисалы булар совет эметкенде жана айтып өткөн. Мисалы үйдөгүлөр деле ата энемдер айтып калат да, силердин заманыңар аябай жүрүп депчи. Мисалы эмеңерчи ушу окуу эмеңерчи процессиңер мисалы илгери бизди аябай эметчи депчи. Ошондон айтар элем, баллондук системага деп эле өзүмдүн тандоом. Кадырман теле көрүүчүлөр, ардактуу биздин катышуучулар, кеп кезегин эркин парламентарийлерге берсек, чыгып өзүңүздөрдү тааныштырып, 1 мүнөттүн ичинде көз карашыңыздарды айтып өтсөңүздөр. Саламатсыздарбы, менин атым Өмүрбеков Акылбек. Мисалы, илгери алып көрсөк, убагында Волга деген автомашина абдан жакшы болгон, Бирок кандайдыр бир убакыттын өтүшү менен бизге Mercedes деген түшүнүк келген да. Демек, кандайдыр бир учурда оригиналдуу бир нерсе болот да, ал кемчилиги деле болот, бирок жакшы жагы да болот. Бирок убакыттын кандайдыр өтүшү менен андан да жакшы бир нерсе чыгат да. Ошол учурда биз эски жакшы нерседен кол жууп, ал эми келечекте андан да жакшы чыккан жаңы бир нерсени кабыл алышыбыз керек деген ойдомун. Рахмат. Кийинки эркин парламентарийге кеп кезегин берсек. Жалпыңыздарга салам айтуу менен бирдикте мен өзүмдү тааныштыра кетейин. Ализа Жопаркова, Кыргыз-Түрк Манас университетинин студентимин. Менин оюмча бул дебат оюну жакшы жүрдү, бирок советтик билим берүү системасында деле ошол убакта деле канчалаган билимдүү, илимдүү, атагы дүйнөгө таанылган адамдарыбыз, аталарыбыз, эжелерибиз болуп чыккан. Ал эми ошо 2 жылдан берки кирген ошо баллондук системада деле эми азыр буюрса билим берүү тармагы өнүгүп, биздин Кыргызстандын жаштары чет өлкөлөргө чыгып, ал жактан кандайдыр бир тажрыйба алмашуулар менен бирдикте бул кайра мамлекетке келип, мамлекетти түздөйт деген ишеничтебиз. Терең расмат. Кийинки кеп кезеги эркин парламентарийде. Саламатсыздарбы, урматтуу дебаттын катышуучулары. Мен Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин 3-курстун студентимин, Кызыгалиев Майрамбек. Менин айта кетчү нерсем, Юр академиянын эмесин айта кетмекмин. Совет доорунда 70 жыл бою сүргөн эме кошун эмесинде чогуу жүргөндө составында канчалаган тиги державалар, Советтер Союзундагы кадрлар дүйнөлүк аренага ал кезде азыркы кадрлар ошол Советтер Союзунан алган билим менен азыркы жаштарды өстүрүп келатат. Мына азыркы бакалавр системасы киргенине 2 жыл болду. Анын жемишин бере элек. Азыр бакалавр системасы үчүн күйүп атабыз. Мына айта кетсе жогоруда мырза, Волга деп. Волганын тулпар тушунда дейт. Эртең эле мына Mercedes деген далайлага марка кирип атат, анын баркы жок. Убагында Волга менен Москвичтин деңгээли кандай эле Советтер Союзунда. Рахмат. Терең рахмат. Кадырман теле көрүүчүлөр, мынакей биздин залдагы жаштардын оюна да ортоктош боло алдык. Жана дагы биздин өкмөт жана оппозиция топтор өз позицияларын мыкты жакташты деген ойдобуз. Албетте бул биздин оюбуз, ал эми калыстардын ою кандай болду, биз кеп кезегин калыстарга сунсак. Анда эмесе Мирлан Парханов, Жаш толкун бүткүл Россиялык студенттер кеңешинин төрагасы. Саламатсыңар, урматтуу коллегалар. Бүгүнкү дебат аябай кызыктуу болду мен үчүн. Бир жагынан айткым келет, Акбел командасына сөз айтсак, ошол эле мурунку оюнда айтмакчымын, кайталайын сөзүмдү. Фактылар келтирген учурда далилдеш керек. Потому что сөз айтканда бул сөз оздон чыккандан кийин көбүнө түшүнүктүү болгондо оң деп ойлошу мүмкүн. Ошондуктан эмгисине даярдаңар ошол сөзүңөрдү текшерсеңер. Кийинчиден чет мамлекетте окуган студенттер ошол эле биздин кыргыз патриоттор. Ошол эле биздин Кыргызстанга жакшылык алып келип, ошондой эле бүт көпчүлүк жардам бергиси ою менен Кыргызстандан кетип, ошол чет мамлекетте окуп, тажрыйба алып иштесин, барып жүрсүн. Бирок ошол тажрыйбасы менен келип, бул жака келип Кыргызстанды өнүктүрүүгө Кыргызстандын мамлекетинин парзы. Ошого даярдыктар болушубуз керек. Ошону дагы айтып келгим келет. Кийинчиден ушул чырак командасынын балдарына ыраазычылык билдирем. Силердин позицияңар аябай жакты. Ошондой эле силердин бүгүнкү оюнуңарда бир сөз айткым келип кетет ушул эки командага. Бакалавриат менен советтик система окуусун силер бири-бириңерге айтып атып,
Советтик Союздун жумушу менен Европанын жумушуна кирип кеттиңер да, ошого бир көңүл буруп койсоңуздар эмкисинде. Рахмат. Терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе кеп кезеги Жомарт Жолдошов агайыбызда, Жолдошов энд Партнерс юридикалык компаниясынын президентинде. Арыбаңыздар, мырзалар жана айымдар. Албетте бүгүнкү дебат абдан кызыктуу болду. Муну жашырып кое албайбыз. Мен айткым келген нерсе, бул жерден өзгөчө белгилеген чырак командасына кол чабып койгула жигиттерге. Баягыдай эле эмнеси жакты мага? Позиция бар. Ошону өзүңөр ишенип туруп ошону жеткире аласыңар. Айрыкча Элеман мырзага абдан жакшы. Элеман мырза өзүңөрдүн мисалдарды абдан туура айттыңар. Ошол убакыттын ичинде жеткирген аракет кылдыңар да бардыгынча. Бир гана кемчилик бар. Бул жерден силер экономика менен байланышы жок дейсиңер. Эмнеге байланыш жок? Кандай байланыш жок? Бул Мирлан мырза айтып кеткендей да, бир нерсени айткандан кийин ошонун тастыкташыңар керек. Бул маселени Каныбек мырза да айтты, жөнөкөй сөздөр айтылып атат, асмандан кеткен сөздөр айтылып атат, мааниси жок деп. Ал сөз силерге да тиешелүү болуп атат. Себеби айтылып атат, мисалы жогорку ошол союз маалындагы окуучулардын студенттерин окуш керек, башка эч нерсе кылбаш керек дегенчи. Бул мисалы билим берүү менен ошол убакта системанын кандай бир байланышы бар, кандай бир тиешеси бар. Ошолордун баарын тастыктап толук жеткире тургандай болду. Ал эми Акбел командасы даярдык жаман эмес. Бүтүрүүчүлөрдүн калуу, мисалы Абдышкүр мырзанын айтканы, бүтүрүүчүлөрдүн ошол жакта калып калуу, акыл эстин ошол жакка көчүп кетүүсү дагы жакшы бир мисал болуп кетти. Андан сырткары жигиттер, силер туура түшүнгүлө. Көбүрөөк кемчилдиктерди айтканга аракет кылыш керек. Себеби бул деген башталышы, силердин деген алдыга кемчилдигиңер менен алдыга өсүшүңөрдү каалайбыз. Ошондуктан ар бир айтылган кемчилдикти туура кабыл алып туруп, ошонун үстүнөн өзүңөр иштеген аракет кылгыла да. Абдышкүр мырзага чоң кемчилдик, силер жөн эле салыштырып койдуңар эки жактычы. Бая мурунку оюнда айтып кеткен бир мырза бар болчу. Так позицияңарды айтасыңар, мисалы, эмне себептен жакшы? Болду 1 2 3, ошол позицияда айтасыңар. Могул себеби менен бул жакшы, бул себеби менен бул жакшы. Мындай өзүңөрдүн артыкчылыгыңарды ачыңар. Силердики жалаң эле салыштырмалуу болуп калды. Бул мындай, бул мындай, бул мындай, бул мындай. Салыштыруу кереги жок. Бизге деген силер өзүңөр позицияңарды бизге жеткиришиңер керек. Бул мындай болуш керек деген. Азамат мырзанын сүйлөш стили абдан жакты. Себеби шашпай, айтып, өз оюн жеткирип, бул абдан жакшы. Бирок ошол эле учурда баягындай эле далилдөө келгенде аксап атасыңар да. Экономика менен эмнеге жооп бербейт? Биз деген экономика жооп бербейт. Кайсы жагынан жооп берет? Эмнеге жооп бербейт? Каржы барбы же акча жетпей калабы, ошол сыяктуу да. Дагы эң чоң маселе бул жерден балдар белгилеп кетчү. Билим берүү системасында максат эмнеде? Билимди берүү, ошол билимди кайсы система менен биз жакшы жеткире алабыз? Ошого көбүрөөк токтолсоңор абдан жакшы болмок деп ойлойм да. Чоң рахмат. Анда эмесе кадырман теле көрүүчүлөр, биз кеп кезегин калыс тартуунун төрагасына Бекботоев Темирлан Сарымсаковичке берсек, биздин демөөрчүбүз Мекенчил жаш коомдук уюмунун жетекчиси. Рахмат, саламатсыздарбы? Катышуучулар, командалар, дебат сүйүүчүлөр. Ошо мен да бул коллегаларым келтирип кеткен комментарийлерге кошулам. Мына Акбел командасына кайрыла турган болсок, токтоло турган болсок, башында Абдышүкүр мырза фактылар жана азыраак болду, далилдер. Далилдер аз болду, анан мындай ишендире алган жоксуз да. Даярдык бар бирок. Ошондой эле экинчи Азамат мырза кичине кандай десем, жооп берилди, мындай кайталоо сөздөр көп болду да. Анан убактан дагы азыраак чыгып кеттиңиз. Ал эми Улуттук университеттин студенттери Элеман абдан ишендире алдың. Аргументтер, далилдер көп болду. Ошон үчүн андан кийинки Каныбек дагы өтө жогорку энергетика менен өзүнүн сөздөрүн жеткире алды, ойлогон ойлорунчу. Ошо анан эми силерге ийгилик каалайбыз. Маанайыңар түшүрбөгүлө, жалпы упайларды угузуп койсок, КМЮА 305 упай, ал эми чырак командасы 585 упай. Анан дагы бир
дагы бир толуктоодо Акбейил командасыначы мына силер айтып атпайсыңарбы жаначы баягы ошол ойдон кетип келбей калат депчи, андай эми ар бир эменин студенттин ошол биздин кыргыз атуулунун өзүнүн позициясы да өзүнүн теңенген позициясы. Мына мен оң жагымда да отурат, сол жагымда дагы Жомарт мырза менен Мирлан мырза дагы ошо бири Америкада окуусун улантып келсе, бирөө Москвадан. Менин көзүмчө менин алдымда ошо университетти бүтүп мына 1,5 жылдан бери иштеп атат. Мамлекеттик жумушта. Ал эми Жомарт болсо өзүнүн багыты боюнча азыркы күндө ишин өрдүлүү улантып келатат да. Кыргызстандагы чоң бир юридикалык компаниялардын президенти. Анан эми биз дагы өзүбүздүн эмебизди багытыбыз боюнча кетип атабыз. Анан бул туура эмес болуп калат, бирок ар бир мекенчил жигиттерибиз көп. Мына келип Кыргызстандын экономикасына, өзүнүн профессиясына, багытына салым кошкон жигиттер көп да. Ошо. Рахмат. Калыстар тобуна терең ыраазычылык билдиребиз. Кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер жогоруда биздин бул оюнга катышкан топтордун сөз мөөрдүгүнө өзүңүздөрдүн бааңыздарды бере аласыздар. Албетте, коомдо кандай көйгөй бар жана ал көйгөйдү бүгүнкү биздин талкууга алып чыгууну каалайсыздар. Сиздер төмөнкү даректерге байланышып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Албетте, кайсыл эл өз жаштарына көңүл бурса, демек ал элдин келечеги кенен болот. Биз дагы келечек муундарга кам көрүүнү келечекке калтырбастан азыртадан баштасак. Сиздер жарыш сөз теледебатын көрө алдыңыздар. Биз эмки эфирден амандашканга чейин бардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз. Ассаламу алейкум.